Kırgızstandық айдоочулар 1 январдан тарты автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин каттай башташы керек. Милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 8 жыл мурун кабыл алынганы менен эми гана иш жүзүндө күчүнө кире баштады. Асага полиси жол кырсыктын кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана жабырлануучулардын укугун коргоого багытталган. Анда жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу компаниясы 10 күндүн ичинде жабырлануучунун ден соолугуна жана мүлккө келтирилген чыгымды каржылайт. Ар бир айдоочуга бизде жол кырсыгы көп учурайт. Ошондуктан анан ошол жол кырсыгы болгон мезгилде талаш тартыш, ызычуу, келишпестиктер көп болот. Камсыздандырып койгон болсо, үчүнчү тараптын жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алат. Камсыздандыруу компаниясы ошонун чыгымдарын төлөп берет. Башкача айтканда, камсыздандырган унаада бара жатып жол кырсыгына учураган болсо, үчүнчү тараптын жабыркаган, зыянга учураган тараптын каражаттарын, чыгымдарын төлөп берет. Азыркы тапта 10 камсыздандыруу ишканасы айдоочуларга полис берүүгө уруксаты бар. Компаниялардын бирөө мамлекеттик болсо, калганы жеке менчик. Ош шаарындагы Кыргызстан аталышындагы камсыздандыруу компаниясы жаңы жылдан тарты айдоочуларды кабыл ала баштаган. Камсыздандыруу тарифинин баасы 1680 сомдон башталат. Төлөм айдоочунун жылдык тажрыйбасына, жашына жана унаанын кыймылдаткыч күчүнө жараша аныкталат. Бул жерде бизде көп айдоочулар мен машинамды страховка кылып атам деп ойлоп атат да. Бул жерде машина страховка болбойт. Бул жерде ошол айдоочунун мындайча айтканда атуулдук милдети же болбосо бизде гражданская ответственность деп коет. Ал кетип атып бирөөнү сүзүп алса, кетип атып бирөөнүн мүлкүн уруп алса деген ошол нерседен биз страховка кылып атабыз. Бул айдалып бараткан машинага эч кандай тиешеси жок. Эгер 25 жашка чейин болсоң кымбатыраак болот, себеби 25 жашка чейин тажрыйбасы азыраак деген түшүндүрөт. 25тен жогору болсо арзаныраак болот. Ошондой эле 3 жылга чейин стажың барбы, айдоочулук же айдоочулук стажың 3 жылдан азбы? Ошодон көз каранды болуп, суммасы өзгөрөт. Азырынча милдеттүү камсыздандыруу ыктыярдуу түрдө катталууда. Бирок 1 апрелден тарта полиси жок айдоочуларга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 184-беренесине ылайык 3000 сомдук айыппул салына баштайт. Жол коопсуздугундагы кызматкер айдоочулук көөлүк сыяктуу эле ар бир унаанын полисин талап кылууга укуктуу. Учурда 1 апрелге чейин 3 айдын ичинде бардык автоунаалар ушул мамлекеттик болобу, жеке компаниялардан болобу камсыздандыруу полистерин алыш керек. Ал эми 2023 жылдын 1 апрелинен баштап ошол кимде-ким жеке тараптар ошо автоунааларын камсыздандырбаса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 184-беренесинин негизинде 3000 сом айып салынат. Ал эми юридикалык тараптарга 13000 сом айыптар салынат. Ал эми өлкөдө жаңыдан гана калыптанып келе жаткан камсыздандыруу жарыянына кооптонгондор көп. Айдоочулардын бир тобу жаңы эрежеге сын көз менен карап турган чагы. Анткени кырсык учурунда кенемте алуу бир топ кыйын болушу мүмкүн дешет. Ойлондум мен дагы, конечно, жакшы, эгер честный болуп бизде ham вактында конфискация кылып берсе, любой шопур кылат деп ойлойм мен дагы. Үчүн жакшы иштеп берсе жакшы бул. Анан кийин алдап, жанагы строй компаниялар алдап атат го, ошол сыяктуу алдап кетсе элдин шору. Себеби мына мен кечирип койгула, мына бирөөнү эметип кетип, алдын чийип кетип, акчам жок, анан мына болуп жүрөм. Акчасы жок болсо, мына уруп кетти, ал күнөөлүү. Жасап бере албай атат. Камсыздандыруу болсо жасап бермек да, туура. Просто пример, Россияда дагы когуз авария болуп кетсе, сразу токтошот, страховой компанияны күтүп турат. Башка эчтеке кылбайт. Бизде мушташып кетип атпайбы? Аларга жакшы да аз бизге бул нерселер. Асаганын кепилдигинде автоунаасына же башка мүлкүнө зыян келгендердин ар бирине 150 000 сомдон кенемте берилет. Жабырлануучулардын чыгымы 300 000 сомдон ашып кетсе, калганын күнөөлүү адам өзү көтөрөт. Уна айып короого алынып кеткен учурда Асага полиси бар айдоочулар 5 000 сом төлөмдөн бошотулат. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча 1 400 000 автоунаа бар. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.